мэрге айтат элем. Siz bir жақшы вице-мэр, жақшы айтып, обещать еттіңіз эле 2 ай мурун. Анан жок. Таластык туугандар айтканда, эстебес менен элдешмин, Замирбек менен жердешмин деп айтат экенде, экөөбүз жердешпиз. Анан андай жанакындай калптарды айтпаганда, моуну бүтүрүп берем, минтем деп айтып коесуз. Аны айтканда болбойт. Жөнүндө айтыш керек, жасай албайм, колуман келбейт деп. Бул бир. Экинчи, бул жерде отурган муну ГАИнин ошондой эле замминистрге бир топ депутаттар өздөрүнүн ойлорун айтышты. Силер жанакы 40 күн, 45 күн, 50 күн деп атпайбы? Если нарушение жасаса 3 миң, 5 миң штраф төлөй турган болсо, ал пенсия 3 миң, 5 миңди bir айдан кийин алып келип атпайбы? 1 айдан эмес, 2 айдан кийин. Ушуну карап чыкпайсыңарбы? Мына арттан бир жакшы Айбек деген депутат айтып атат. Силер ушу могул жакшы эмени алып келип атасыңар, көчөлөргө келдиңер эле. Шуну түстөп айтып бербейсиңер, кандай кыласыңар? Ошону кичине усартасыңарбы же жөн эле 15 күн, 1 ай деп келесиңерби? Ал элдин акчасы, ал карыз кылабы же кредит кылабы? Рахмат, урматтуу Камчыбек Жолдошбаевич. Бул азыр концепциясы биринчи чтениеда колдоп берсеңиздер, экинчи чтение комитетке барганда сиз берген сунуштардын баарын тактап, обязательно кошобуз аны. Рахмат. Канча күн кыласыңар, ошону айтсаңыз? Урматтуу Камчыбек Жолдошбаевич, мына ошол өткөндө комитеттер сиздер сунуштагандан кийин да биз ошол кодекс, бузуулар кодексинин талаптарын карап көрдүк. Ыктыярдуу төлөм боюнча 1 айлык мөөнөт берилет, андан ашык мөөнөт каралбаган экен мыйзам боюнча. Ошон үчүн ошо 1 айлык мөөнөт максималдуу 30 күндүк кылып туруп, ошо комитет менен чогуу ошону сунуштайлы деп атабыз экинчи окууга. Силер ажак бежакты карап туруп эле 40 күн деп койбойсуңар. Көрүнгөн жерге 3 бутту коюп атасыңар. Ошону 4 бүт эле кылып койбойсуңарбы? 3 буттуу киши 2 буту бар, анан 3-чү таяк менен жүргөн кишилер. Ушуларды караш керек да. Мына Орский рыноктун ошол жерлерге видео наблюдение койгон. Ошол жерде гаилер качып кеткен ошол жерденчи. Себеби ал аласа бересесин берип атканда, тактап атканда тартылып калат экен да. Анан ошол боюнча 10 секунд. Анан ал жерде жок эчтеке. Депутаттар любой киши турат ошол жерде. Машина менен барат. Эч кимиси жок. ГАИ да жок. Шоферлор нарушать этип атат. Ушунун баардыгын карап бирдемеге чыгарбайсыңарбы? Могу жерде депутаттын баары айтып атат, баарын деп атат. Ушунун баары эске алыш керек да. Силер угуп коюп эле куйма кулаксыңарбы? Биягынан куйса, тиягынан агып кеткендей. Комитеттин азыр корутундусун окусун, анан процедуралык маселе Табылды Гапарович.